Саламатсызбы, Камчыбек Кыдыршаевич. Бизде мына ушул Жалал Абад облусуна байланыштуу бир катар суроолорубуз бар эле. Ушул кечээ президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо боюнча мыйзамга кол койду. Анан азыркы учурда бул боюнча коомчулукта ар кандай өңүттө талкуулап жатышат. Бул боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Саламатчылык. Мен ошол Жалал Абад шаарын Манас шаары деп которуу боюнча бир нече күндөн бери ушундай талкуулар жүрүп атат коомчулукта. Атайлап өз пикиримди айткан эмес болчумун. Ошол президентибиз мыйзамга кол койсо, эгер мыйзам өтүп чындыгында ошондой алмашса, андан кийин айтайын деген оюм бар эле. Чын-чынына келгенде бул Жалал Абад шаарын Манас шаары кылып кайрадан атын кайрадан коюу менин идеям деп айтсам да болот да. Менин дагы идеям болду. Жана элибиздин ошо суроолору болду да. Себеби туура Жалал Абад шаарын атыны Манас кылып өзгөрткөндө кайсы бир деңгээлде элибиздин ошо Жалал Абад шаарынын башка эле шаарлардын деле бар жерлердин адамдардын ичтери ачышып атат. Чын айтканда менин деле ичим ачышып атат. Менин деле ичим ачышып атат. Себеби баарыбыз ошо шаарда төрөлдүк, өстүк, чоңойдук, окудук дегендей ошол шаарда. Ошол шаарда бала чакабыз, тууган уругубуз жашайт. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө, акылыбызга ошол Жалал Абад деген сөз сиңип калды да. Сиңип калды. Ошондуктан Жалал Абад шаарын өзгөртүп салуу, бир таптал өзгөртүп салуу бизге да чоочун болуп атат. Манас деген сөз, Манастын өзү ар бир кыргыздын жүрөгүндө. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ошондуктан биз азыркы адамдарга, азыркы жашап аткандарга булар бир аз чоочу болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок келечекте Манас шаарында төрөлүшөт, Манас шаарында өсүшөт, Манас болуп калат. Манас бул биздин кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин, айрыкча кыргыздардын бул руху, духу. Так. Ушул Жалал Абад шаарын Манас деп аталып калышына мен сыймыктанам. Дагы бир жолу айтайын, мындан ары биз Манаска да көнөбүз. Кээ бирлер айтып атышпайбы? Ой, Манасты таласка койсо болот эле, таластыктарга берсе болот эле деп. Ай, Манас деген бул таластыктардыкы эмес. Манас бул кыргыздыкы. Манас бул кыргыздын духу, кыргыздын руху, кыргыздын келечеги жана кыргыздын өткөн тарыхы. Манас менен кыргыз болгон, мындан ары да ушундай болот. Туура Жалал Абад деле жаман шаар эмес болчу. Бирок Жалал Абад Индонезияда Жалал Абад, Жалал Абад Афганистанда бар Жалал Абад Пакистанда бар, Жалал Абад Индияда бар. Бирок Манас бир гана кыргызда бар да. Манас бир гана кыргызда бар. Дүйнө жүзүндө Манас деген шаар бир гана кыргызда бар. Мен ойлоймун, урматтуу президентибиз эң туура чечим кабыл алды. Туура чечим кабыл алды. Бул азыркыга эмес, келечек муундарга. Муну дагы бир 20-30 жылдан көрөсүңөр. 30 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, 50 жыл өткөндөн кийин биздин азыркы жаш балдарыбыз чоңоюшат. Аны ошолор айтат, бизге рахмат айтат ошондо. Рахмат, туура эле ошону өзгөртүп коюшкан экен. Биз ошо ойдон калбастан мына Манас болуп калдык. Манас шаары болуп калдык деп сыймыктана турган убакыт келет. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек, бир аз жылдар өтүш керек. Анан ушул эл арасында Манас шаары жакын арада бир борбор шаар болот деген, борбор Манас шаарына көчүрүлөт деген да кептер болуп атат да. Бул боюнча сизде кандай маалыматтар бар? Манас шаарын борбор кылуу боюнча азыркы күндө эч кандай ой жок андай. Мен мына ачык айтып коеюн, эч кандай жетекчилердин оюнда же болбосо башка бир саясатчылардын оюнда андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Бирок Манас шаары кыргыз мамлекетинин борбору деп аталып калса, бул сонун эле болмок. Сонун эле болмок. Бирок азырынча андай маселе коюлган жок эч жерде, андай маселе көтөрүлгөн жок. Эгерде андай маселе көтөрүлүп калып, же ошондой маселе боло турган болсо, аны эл чечиш керек. Борбордун атын өзгөртүүгө же борборду которууну элибиз чечиш керек. Аны бир саясатчылар же кайсыл бир жетекчилер, кайсыл бир топ чечпеш керек. Аны элибиз чечиш керек. Аны үчүн Манас шаарын кыргыз мамлекетинин борбору кылууга макулсузбу деп референдум койсо элибиз чечип коет. Эл макул болсо коебуз. Эл макул болсо койбойбуз дегендей. Бирок бул маселе дагы азыр күн тартибинде жок. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам да. Эгер кайсы бир маалда
ушул маселе көтөрүлүп калса, муну бир гана элибиз чечиш керек. Учурда өлкөбүздө аймактарда ар тараптуу көңүл бөлүнүп, ар тараптуу өнүгүүлөр болуп жатат десек дагы болот. Анан ушул өзгөчө облустардын ичинен Жалал Абадка өзгөчө акцент коюлуп, Жалал Абадка өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат деген сыяктуу сөздөр да болуп атат да. Анан бул боюнча сиздин пикириңиз? Эми баягы айтып атышпайбы, Жалал Абад болсо анда Жалал Манас облусу болуп калабы деп. Муну да тактап айтып кетейин. Манас облусу болбойт, Жалал Абад облусу бойдон эле калат. Манас шаары Жалал Абад облусу болуп калат да. Азыр бүгүнкү мыйзамдарга ылайыктуу. Жалал Абад шаары бул биздин мамлекеттин түштүк жергесиндеги Оштон кийинки